Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү. Барыңыздарды 1 май эмгек майрамы менен куттуктайбыз. Ал эми көкбөрүнүн көрмандары үчүн бүгүн кош майрам. Себеби 9 май улуу жеңиш майрамына карата салтка айланган көкбөрү мелдеши бүгүн старт алды. Оюндар Баткен облусунун Кадамжай районунун Хальмион айылында өтүп жатат. Бул жерде азыр бир гана аянткана салынды. Алдыңкы жылдары 2000 көрманга ылайыкталган трибуна, ошондой эле ат сарайлар дагы курулат. Бул чыгарылышта биз 1-лиганын чучугулагы жөнүндө маалымат берип, Ноорузда ойногон кайсы командалар Баткенге барбай калганын айтып беребиз. Ошондой эле бүгүн өткөн оюндардын жыйынтыктары менен сиздерди тааныштырабыз. Буга чейин белгилүү болгондой, мелдештин 1-күнүндө жогорку лиганын жана 1-лиганын командалары парадтан өттү. Ага бардык командалар катышты. Эми келиңиздер чучугулак жөнүндө сөз кылалы. Алгач Ноорузда ойноп, бирок бул турнирде катышпай калган командалардын саны өтө көп. Тактап айтканда 9 команда. Алар төмөнкүлөр: Кабылан, Акбарс, Казарман, Жумгал, Аламүдүн, Айтамга, Жетөгүз, Афият жана Ат башы командалары. Ал эми бул жолу болгону 20 гана команда күч сынайт. Чучугулактын жыйынтыгында командалар 7 тайпага бөлүндү. А тайпасында Төш булак, Жаштык жана Намыс командалары. Б тайпасында Алай, Ош шаары жана Чаткал. С тайпасында Кыран, Өзгөн жана Токтогул. Д тайпасында Акшумкар, Ийгилик жана Ачы. Э тайпасында Саякбай ата, Жаш күч жана Ысык ата командалары. Ф тайпасында Көкбөрү мектеби, Бакай ата дөөлөт жана Четинди клубтары. Ж тайпасында Көкжал менен Хальмион клубтары жайгашкан. Эми келиңиздер 1 оюндун жыйынтыктары тууралуу кеп кылалы. 1 оюнда Жалал Абад облусунун Жаштык командасы 11-2 эсебинде Төш булак жаатын утуп алды. Ат майдандын тарыхындагы алгачкы салымды Жаштыктын оюнчусу Жолдош Назаркулов салды. Жаштык жааты 2 таймда эле жоопсуз 7 булакты салып, жеңүүчүнү аныктап коюшту. Бул оюнда Жаштыктан Жолдош Назаркулов, Султанбек Айдарбек уулу, Муканбек Төрөгелди уулу жана Шумкарбек Бакытбек уулу дубль жасашты. 3 таймдын аягында Жаштык атаандаштарына көңүл жубатчу салым салууга мүмкүнчүлүк берди. Төш булактын атынан Төлөн Оңкобаев менен Чыңгыз Нурбеков өзгөчөлөнүштү. Экинчи оюнда Алай менен Ош шаары кез келди. 1 жана 2 бөлүк тең атаандаштыкта өттү. Бул таймдарда Алай бирден салым салды. Алгачкы 15 мүнөттүктөгү жалгыз салымдын автору Турат Эмилбеков. Экинчи таймда дагы алайлыктар бир булакты ыргытышты. Бул жолу Адилет Мамасайли уулу өзгөчөлөндү. 3 таймда Алай өз оюнун таап, жалпы эсепти 6-1 жеткирди. Адилет Мамасайли уулу дубль жасаса, Баяман Муралим уулу, Бекназар Кулмурза уулу жана Кутман Бакытбек уулу бир жолудан улакты тайгазанга ыргытышты. Ал эми Ош шаарынын атынан Нурастан Бексултан уулу айырмаланды. Белгилей кетсек, Ош шаары буга чейин Ноорузда Баткенде өткөн турнирде 4-орунду ээлеген. 3 оюнда Нарындын Кыран командасы менен Өзгөн жааты кез келди. Өзгөн 4-2 айырмасында жеңишти камсыз кылды. Бардык салымдар 1 жана 2 бөлүктөрдө салынды. Бул оюнда 2 салым салган Исламбек Үсүнбаев мыктылыгын далилдеди. Өзгөн командасы Ноорузда Баткенде өткөн турнирде чемпион болгон. Анда Өзгөн жарым финалда Жаш күчтү, финалда Ачы командасын артта калтырган. 4 оюнда Ийгилик менен Акшумкар кез келди. Көпчүлүк бул оюнда укмуштуудай атаандаштыкты күтүп жаткан. Себеби Ноорус мелдешинде 2 жаат тайпалык оюнда кез келип, 2-2 эсебинде тең ойношкон. Ал эми Булиттер сериясында Ийгилик 4-2 эсебинде утуп алган. Бирок бул ирет Ийгилик Акшумкарга мүмкүнчүлүк бербестен 11-2 эсебинде утуп алды. Эмнеге мындай жыйынтык болду? Себеби Ноорузда ойногон Акшумкар менен бул турнирдеги Акшумкар асман менен жерде айырма бар. Себеби Ноорузда ойногон оюнчулардын 90% курамда жок. Күйөрмандар Акшумкар квотаны жоготуп албаш үчүн бул турнирге эптеп катышып жатат деп айтышууда. Белгилей кетсек, эгер команда турнирге катышуудан баш тартса, сезон аягына чейин ойной албайт.